Коом деген сен менен мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. А силер бул сөздөрдү ким айтканын билесиңерби? Анда биздин бүгүнкү саякатыбыздан билип алсаңар болот. Кеттик анда. Сен бул кайсыл көчө экенин билесиңби? Ооба, бул Разаков көчөсү. Ооба, билем, Разаков көчөсү. Бул көчө Разаков. Исхак Разаков атындагы көчө. Разаков. Ооба, билем, бул Исхак Разаков көчөсү. Бул Разаков көчөсү. Бул Разаков көчөсү. Ооба, билем, Исхак Разаков көчөсү. Исхак Разаковдун көчөсү. Бишкек шаарынын 1-май районундагы шаардын түндүк-чыгыш тарабында жайгашкан бул көчөнүн жалпы узундугу 2,3 километрди түзөт экен. Совет доорунда бул көчө 1-май көчөсү деп аталчу. Кийинчерээк Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон Исхак Разаковдун ысымы ыйгарылган. Исхак Разаков ким болгон? Государственный деятель. Ооба, коомдук ишмер болгон. Исхак Разаков бул Кыргыз Республикасынын алгачкы жетекчилеринен болгон. Коомдук ишмер болгон. Коомдук ишмер. Жок, билбейм. Жок, билбейм. Ал жетекчи болгон. Мен билбейм. Кыргыз эли сыймыктана атын атаган адамдардын бири. Совет мезгилинде биринчи жолу кыргыздардан чыккан республиканын жетекчиси Исхак Разаков 1910-жылы 25-октябрда Баткен облустунун Лейлек районунун Коросоң айылында жарып дүйнөгө келген. Өзбекстанда, Тажикстанда билим алып, иштеп, Москванын чечими менен Кыргызстанга которулган. 1954-1961 жылдары Кыргызстанда жетекчилик орундарда эмгектенген. Мен бул көчөгө болгон саякатымдан Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясын, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттигин, Кыргыз мамлекеттик дипломатиялык сервисин, Кыргыз Республикасынын министрлер советинин председатели Абды Сүйөркуловдун 1950-1992 жылдары жашаган үйүн, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишмери Султан Ибраимов жашаган үйдү, Кыргыз Республикасынын музыка ишмерлер союзун, Манас президенттик камералык оркестрин, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин көрдүм. Кыргыз эли сыймыктана атын атаган адамдардын бири. Совет мезгилинде биринчи жолу кыргыздардан чыккан республиканын жетекчиси Исхак Разаков 1910-жылы 25-октябрда Баткен облустунун Лейлек районунун Коросоң айылында жарып дүйнөгө келген. Өзбекстанда, Тажикстанда билим алып, иштеп, Москванын чечими менен Кыргызстанга которулган. 1954-1961 жылдары Кыргызстанда жетекчилик орундарда эмгектенген. Достор, ушуну менен биздин Исхак Разаков көчөсүнө болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Бул чыгарылыш тууралуу биздин Instagram баракчабызда суроолор берилет. Биринчилерден болуп жооп берип, белектерге ээ болгула. Анда кийинки саякаттан көрүшкөнчө кош кыла.